сунуштар сунуш боюнча калып кетпеш үчүн мындай бир жоопкерчилик алынабы ушул форумдан кийин? Аны барып эч ким аны сен жасабай койдуң деп аны жазыла албайт. Биз азыр мэрлерге курал берип атабыз да. Бул форумдун түпкү максаты кандай? Кээ бир шаарларда мисалы таштандыны чыгарганың үчүн кайра жаран төлөйт да. Шаар канчалык деңгээлде өнүгүп атат? Ошончо көп агып келген сырттан, ички миграциядан агып келген эмелерди камсыз кылыш керек. Жетишпей жатат уже. Мэрлерди Түркияга алып барып келдик дедиңиздер. Дагы башка өлкөлөргө алып барып ушундай тажрыйба алмашуу жүрөбү? Школа мэров деген бар, школа губернаторов деген бар. Кадрларды даярдашат. Кайсы мэр өзүнүн ишинин жыйынтыгын көргөзүп атат? Кайсыга кандай баа берилип атат? Жалал Абад, Каракол шаарлар инфраструктуралык жактан, кызмат көрсөтүү жагынан өкмөттүн жардамы менен өтө алдыга озунуп чыгышты. Азыркы тапта Бишкекте урбан форум өтүп жатат. Биз бүгүн дал ушул форумдун түпкү максаты деги эле келечеги боюнча кеп калалы деп турабыз. Саламатсыздарбы? Бизде конокто Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору Бектурган Орозбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз анда даяр болсоңуз талкууну баштай берели. Негизи биринчи эле суроону ушул улуттук форумдан баштагым келип турат. Бул форумдун түпкү максаты кандай? Саламатсыздарбы. Мына кече биринчи күнкү иш-чара өттү. Бүгүн экинчи күн, эртең үчүнчү күн болот. Бул улуттук урбан форум өтүп жатат. Кыргызстанда 2024 буга чейин 2018 жылы болгон. Деги эле максаты биздин Кыргызстандагы шаарларды өнүгүү тенденцияларын кароо, аларга эксперттик жардамдарды көрсөтүү, башка шаарлардын өнүгүүсү менен бөлүшүү, деги эле азыркы учурдагы шаарлардын ичиндеги көйгөйлөрдү талкуулоо, азыркы дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан иш тажрыйбаларды колдонуу да. Бул жерде мына азыр көрүп атасыздар, технологиялар өтө бат мындай өнүгүп атат, санариптештирүү жүрүп атат, акылдуу шаарлар пайда болуп атат, интернет дүйнөсү канчалык кирип атат. Биз өтө мына тездик менен баратабыз да. Мына ошол себептен бизде Кыргызстанда дагы шаарлар калып калбашы керек. Башка өнүккөн өлкөлөрдө кандай кызматтарды санариптештиришти, эң негизгиси шаарларда ошол жердин жашоочуларына, шаардыктарга ыңгайлуу шартты кантип түзүш керек. Кантип кызматтар сапаттуу көрсөтүлүш керек. Шаардын ичиндеги көйгөйлөрдү чечүү жолдору кандай? Анын өтө көп түрлөрү бар да. Таштандыны мисалы бир шаарда элдер алып келип тапшырган үчүн компаниялар акча төлөсө, кээ бир шаарларда мисалы таштандыны чыгарганың үчүн кайра жаран төлөйт да. Анын ар жерде ар кандай механизмдери бар. Мына ошолорду талкуулоо, үйрөнүү, климат азыркы учурда абдан актуалдуу болуп атат. Мисалы азыр Монголиядан мэриясынан өкүлдөрү келип, мисалы Улан Батырда ошол климатты, абаны тазалоо боюнча кандай мындай иш-чаралар жүргүзүштү, кандай маселени көйгөйдү кантип чечишти, ошолор боюнча бөлүшүп кетти да. Андан сырткары мына азыр Турциядан 3 шаардын мэри келип атат. Гебзе, Башескеле, Бажылар деген шаарлардын мэрлери. Булар биздин Кыргызстанда шаарлар менен дагы боордоштук мамилелери бар. Булар өздөрүндө кантип ошол көйгөйлөрдү кантип чечишти, мисалы транспорт тыгындары кантип чечишти, же болбосо таштандыны кантип алып чыгышат, же болбосо ошол жерде шаарлардагы кар картаңдарга, же болбосо майыптыгы бар жарандарга кандай шарттарды түзгөн, социалдык эмелери мына азыр дагы бири бири бөлүшүп кетет ошол өздөрүнүн тажрыйбалары менен да. Мына ошон баягы дүйнөлүк тенденциялар кандай болуп атат. Азыр эл аралык уюмдар, ошол шаарларды изилдеген эксперттер келип өздөрүнүн мына 3 блокту азыр жүрүп атат. Креативдүү шаар деген кандай болуш керек? Санариптештирилген, же болбосо коопсуз шаар кандай болгондо коопсуз болуп эсептелет. Биз балдарыбызды кенен көчөдө мектепке барып келе кандай көрдүңүздөр, азыр камера бардык жерде. Мына ошолор ар жерде ар кандай чечилген да. Жарыктандыруу мисалы үчүн бизде деле азыр мына шаарлар күндүн энергиясы менен алып атат. Мисалы Көкжаңгак шаарына биз 3 километрге коюп бергенбиз долбоор менен.
азыр электр энергия кетириштин кереги жок. Эгерде баардык шаарларыбыз, Бишкек шаары, Ош шаары баарыбызды көчөлөрдү жарыктандырып, электр энергия менен чыгара турган эмеге өткөрсө, биз канча экономия этебиз каражатты. Электр энергия, гэстерге канчалык деңгээлде биз жеңилдик беребиз, көрдүңүздөрбү? Мына ошого окшогон өтө көп да шаардын ичинде. Жашоо баарысы шаардын ичинде. Ошол жерде башка жактан келгендер, туристтер келгенде мындай эзе ала тургандай болуш керек, өзгөчөлүктөр болуш керек. Жакшы практикаларды мэрлер көрүп барып анан жазышат да. Ошон үчүн мына көбүрөөк көрсөткөнгө, көбүрөөк пикир алмашканга, талкуулаганга мына ушул форумду уюштурдук. Бул жактан мына сөзүңүзгө каралчы, мына креативдүү шаар деген, мисалы, ушул шаарды өнүктүрүү багытында бардык багытта талкуулар жүрүп атат деп атасыз. Бул жерден ошо сунуштарды айтып атат, сунуштар да айтып атыптыр, негизи ушул сунуштар сунуш боюнча калып кетпеш үчүн мындай бир жоопкерчилик алынабы ушул форумдан кийин? Эми бул форум, бул мындай айтканда практикалар менен бөлүшүү, бул жерде пикир алмашуу, ушундай аянтча түзүп берүү да. Анын барып эч ким аны сен жасабай койдуң деп аны жазалай албайт. Биз азыр мэрлерге курал берип атабыз да, ал барып жазашы өзүнөн. Ошондой эле бир куралдын түрү, мисалы үчүн биз аларды чогултуп, башка мамлекеттердин шаарларын көрсөткөнсөк болот да. Бул өтө кымбатка турат. Биз азыр бул жерге шаарларды, 33 шаарды Кыргызстандагы мэрлерин чакырып, башка жактагы эксперттерди, мэрлерди алып келип, аларды бөлүшкүлө деп атабыз да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун биз 26 шаарды Турциянын шаарларына барып көрсөтүп келгенбиз. Ошондон келгенде мен байкадым, кээ бир шаарлар келип социалдык, мисалы, түйүндөрдү ачышты да. Атайын, мисалы, Турцияда дүкөндөр бар экен, жакыр үй-бүлөлөргө өтө жеңилдетилген шартта товарларды беришет да, мисалы үчүн тамак аштарды. Ошондой түзгөн. Ошондой мен көрдүм, мисалы, Араванда түзүптүр ошентип. Мисалы, Кочкор Ата шаарында ошондой аракет кылган. Мисалы, ошондой практикаларды баягы мен уккандан көрө барып көрүп келген жакшы да. Же болбосо бул жерден презентациялар менен көрсөтүп берип атышат. Канткенде, мисалы, экологиялык проблемалар чечилет. Элдер кантип чечти? Мисалы, Россиянын шаарларында, башка шаарларда азыр эксперттер көрсөтүп берип атат. Мисалы, кээ бир шаарларда ошол велосипедтер жүргөн жолдорду абдан жакшы коюшкан. Кээ бир шаарларда парктарды окумуш кылган, майыптарга атайын парктарды жасаган. Тыгындарды жок кылыш үчүн ар жерде ар кандай механизмдерди колдонуп атат. Мына биздин Бишкек шаарда эле ар кандай эмелерди издеп атпайбы? Мисалы, Турциянын азыр бир мэри Стамбулда архитектор болуп иштеген экен. Мен шаарды айлантып көрсөтсөм, айтып атат, силерге трамвай жакшы экен деп атат. Ошол чечет деп атат проблеманы. Метро өтө кымбат. Андан көрө ошол эмени койсоңор, автобустан да, троллейбустан да, силерде могу Бишкек шаарында эмени, трамвай жана электричка деп коет го. Ошол байма-бай өзүнүн жолунда жүрөт, ага эч ким өтө албайт да. Ал бат чечет деп атат да, көрдүңүздөрбү? Алар уже бул проблеманы өтүшкөн да. Стамбулдун ичинде дагы ошол жана трамвайлар, эмелер, электрический эмелер абдан бат жүрөт. Канчалык эмени чечсе болот. Бирок бул Бишкек шаарына трамвайды койгонго мындай архитектуралык түзүлүшү туура келеби? Ал башка кеп. Аны баягы азыр Бишкек шаарындагы бөлүшүп атат, мына башка блоктордо. Азыр Япониянын чоң компанияларын алып, мына генералдык пландарын иштеп чыгышат. Балким ошол жактарда өзүнчө түзөттүр. Эми баягы эксперттер карап айтып атышат да, кайсы чечим силерге жакыныраак. Мисалы, азыр автобуста жакшы бир чети тазаланып, мындай шаар көрккө келип, бир типтүү болуп баштады да. Бирок айтып атат, булар айтып атат, биз дагы өткөнбүз буну дейт. Бирок бизде ошол трамвай маселени чечти деп атат да. Силерде ошону ойлонуп көргүлө деген, эми ал сунушу. Аны эми биздин мэрлер алар өздөрү каражатка жараша эмеге жараша чечишет. Кээ бир эмелер мына айтып атышат, деген көп шаарларыңарда ушул ички жолдор проблема экен деп атат да. Ошону оңдосоңор жакшы эмеге келет, көрккө келет деп атат да. Туристтер келе баштайт. Башка эмелер келе баштайт, мындай парктарга көңүл бурушуңар керек экен деп мындай сунуштарын берип атышат да. Мына азыр Жалал Абад шаары, Каракол шаары биздин мамлекеттин дагы өтө чоң салымы болуп атат. Бул да өтө чоң дем берип атат бизге. Абдан алдыга жылдырда бир баста өзгөрүлдү. Азыр мына Кара-Балта, Токмок шаарларына да чоң, Талас шаарына чоң каражаттар бөлүнүп атат. Мамлекеттин да бул жерде салымы керек. Бир гана мэриялар өздөрү гана баарын чечип койсо, анда бизде эбак эле баары чечилип калмак да. Көп тараптуу бүт жактан жардам бериш керек. Жергиликтүү азаматча башкаруулар союзу бул шаарлардын айыл өкмөттөрүнүн ассоциациясы.
биз да демилге кылып, бизде ошо жардамыбыз, биздин салымыбыз. Аларды алып келип, маалыматтарын берип, кандай кылсак батыраак оңолобуз, түзөлөбүз, проблемаларды чечебиз, таштандыны кантип алып чыгыш керек, жарыктандырууну кандай кылыш керек, тротуарлар кандай болуш керек, мына көп маселелерди биз булар менен чогуу талкуулайбыз да бул жерде. Сиздин оюңуз боюнча ушул өзүбүздүн Бишкек шаарына алып көрөлү. Шаар канчалык деңгээлде өнүгүп атат деп ойлойсуз? Шаардын өнүгүүсү акыркы жылдары мындай динамикасы бар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, анткени шаар мурдагы калкка мындай ылайыкташтырылган болчу да, 300 миң, 500 миң калк. Бүгүнкү күндө 1,5 миллиондон ашык калк бар. Ички миграция абдан элдин баарын тартып алып, шаар өтө чоң нагрузка менен иштеп атат да, мындай айткандачы. Таза сууну ошончо адамга жеткириш керек да. Жылуулукту жеткириш керек. Көчөлөр тардыгы бул ошончо көп агып келген сырттан, ички миграциядан агып келген немелерди камсыз кылыш керек. Бул жетишпей жатат уже. Демек шаар жылыш керек, өйдө жака жылыш керек, кеңирирээк жака чоңоюш керек. Мына кече жакында Өзбекстанда болдук эле, Ташкент Ситиде булар дагы ошол эле проблеманы көрүп, ал жерди оңдогондон көрү жанына чоңураак кылып биз жаңы Ташкент Ситини курабыз деп азыр куруп атышат. Ал жерде ичинде ички жолдор уже жаңы эмелер менен коюлуп атат. Көрдүңүздөрбү? Шаарлар бул өсүп аткан эмелер да. Бул дагы экономика. Негизи мына ушундай биздики делечи Бишкек шаарын бир мындай жаңы багытта өнүктүрө турган бизге мүмкүнчүлүк бар да. Азыр ошону айтып атпайм. Мына азыр биз архитектура менен, мэрия менен да сүйлөштүк. Алар айтып атышат, азыр Японияда бир компаниялар иштеп атат дедим да. Балким башка блогдордо азыр презентацияда кылышы мүмкүн. Демек булар дагы азыр ойлонуштуруп, мына азыр административ территориалдык реформанын алкагында 8 айыл өкмөттүн территориялары кирип кетти. Бул дагы ошо шаар өсүп атат, азыр сырт жака уже жылып атат. Бир жерде эле эме кылбастан, мына көрүп атасыздар, азыр бул жагына президенттин тапшырмасы менен чоң стадион курулуп атат, пиано ипподром түшүп атат. Азыр башка Асман шаары, мына экологиялык жактан да карап атат биздин өкмөт. Президент кече жакында айткандай, ал экологиялык баары климаттык эмелерге бир туура келиш керек деп. Көрдүңүздөрбү? Азыр мисалы автоунаалардын баарысын азыр электрага өткөрө турган болсо да, бул өтө чоң эмеге. Бишкектин тегерегинде 50 конуш бар. Мына ошонун ишин баарын газга жеткире турган болсо, мына абанын булгануусу кадимкидей токтойт. Мына бул жерде көп факторлор бар, өтө көп каражаттарды да талап кылат да. Ушул жерден эл аралык эксперттер дагы, экологдор дагы катышып атат деп атасыз. Негизи кышка жакындап келгенде эле бизде ушундай абанын булганышы мындай абдан чоң проблема болуп баштайт. Ушул багытта кандай сунуштар берилип атат? Эми азыр жанагы автобус же газдан башка дагы эмне сунуштар берилип атат негизи? Сунуштар эми ар кандай эксперттердин көз карашы бул бир эле нерседен турбайт да, ар кандай. Мына азыр Улан Батырдыкы бөлүшүп кетти. Булар көбүнчө ошо күндүн энергиясын колдонгон түтүндү чыгарбаш үчүн ошого өтүп атышат. Бир жолу да, мисалы үчүн. Электро, мисалы, унааларга өтүп атышат. Экинчи жолу. Анан көмүрдү жагууну токтотушат, штраф чоң салышып атат. Мисалы, азыр бизде электроэнергия жетишпегендиктен, тыюу салынгандыктан ар бир үйдөн мына суук түшкөндөн баштап көмүр жагып баштайт. Эгерде электроэнергия жетиштүү болсо, күндүн эмелерин алып бизде азыр президенттин чоң демилгелери болуп атпайбы? Мына ошолор иштеп кете турган болсо, газды жеткире турган болсо, эл деле жаккысы келбейт. Ага бир адам байланыш керек, бул чоң каражат. Электроэнергияны эле улап коюп туруп эле болду, үй жылуу болмок да. Албетте бул чечиле турган нерсе. Бул этапты бардык шаарлар басып өтөт. Даже өнүккөн өлкө, мисалы Пекинде эле, мисалы, же болбосо Американын, же болбосо Европанын эле өлкөлөрү бул проблемаларды басып өткөн. Анан акырындык менен чечишкен. Көпчүлүгү азыр мисалы Турцияда шаарларда карасаңыздар, үйлөрдүн башында сразу күндөн алган энергиянын батареялары турат. Ошол үйдү ысык суусун, жылуулугун сразу камсыз кылып берет. ТЭЦке уланбайт, эме болбойт, автономдуу эмеге өтүп атышат. Ар кандай бунун көп факторлору бар. Бир эле нерседен чечилип калбайт. Акырындык менен баары чечилет бунун баарысы. Анан мына ушул форумда айтып атасыз, баягы эксперттер
чет өлкөдөн дагы келишкен турбайбы бизде мэрлер. Ал мэрлер менен тажрыйба алмашуу кандай деңгээлде жүрөт? Бул форумдун ичинде жанагындай презентацияларды көргөзүү менен эле чектелеби же ушул форумдан кийин буга чейин багы мэрлерди Түркияга алып барып келдиңиз, алып барып келдик дедиңиздер. Дагы башка өлкөлөргө алып барып ушундай тажрыйба алмашуу жүрөбү? Жок, азыр бул форумда бул жерде аянчы, бул кыска күндүк эле, 1-2 күндүк эле бул жерде ар ким өзүнүн тажрыйбасын алмашып, бири-бири менен таанышуу эмелер гана болот. Мисалы ушул эле шаарлар өзүнчө башка убакытта, мисалы биз Чолпон Ата шаарын ошол башчысы келе Багжыла шаарына алып барып боордоштук түзгөнбүз. Алар эми бул жакка келишет. Эми алар өздөрү макулдашат шаарлар. Мисалы Россиянын башка шаарлары менен бизде өтө көп боордоштуктар. Казакстан, бул жагы Өзбекстан менен бар. Областтар азыр Өзбекстанга барышып, бири-бири менен тажрыйба алмашат. Бул өзүнчө иш-чара да, бул өзүнчө чоң иш-чара. Аны өзүнчө жүргүзүшөт. Негизи бул Урбан форуму канча убакытта жүрүп турат? Эми буну уюштурсаңыз, жыл сайын кылсаңыз болот. Негизи азыркы тапта негизи бүгүнкү күндө мына мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы, жергиликтүү өзүнчө башкаруулар союзу, Мовгрин деген экологиялык коомдук уюм, Өнөктөр саясат институту, жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча өнөктөштүк бар. Мына ошолор чоң жардам менен өтүп атат да бул жерде. Анткени бир эле Бишкек шаарына өтө оордук келет. Биз жардам берип өткөрөбүз. Балким кийинки жылы Ош шаарында өткөрөттүрбүз. Эгерде партнерлор ушул шаарды изилдеген, жардам берем деген уюмдар жардам берсе, балким Ош шаарында өткөрсөк андан жакшы болот. Кийинки жылы балким Талаш шаарына өткөрөттүрбүз же Каракул шаарына. Ошентип көбүрөөк аралашыш керек, көбүрөөк тажрыйбаларды көрүш керек да. Анан бул бир этабы да. Анын башка эмеси мэрлерди сыртка алып чыгып көбүрөөк көрсөтүш керек да. Көрүп келгенден кийин батыраак болот өнүгүү дагы. Бул өтө жакшы, эффективдүү методдордун бири да. Кайсы өлкөнүн мэрлери катышып атат дедиңиз бул жака азыр? Азыр Турциядан 3 мэр катышып атат бул жерде. Анан Улан Баатырдан келген өкүлдөр бар. Башка эл аралык уюмдар көп катышып атат. Анан ушул эле форумда бизде тыгын маселеси боюнча айттыңыз, анан негизи таштанды маселеси боюнча кандай сунуштар берилип атат? Мындай тезирээк жана сапаттуу ишке аша турган бир методдор сунушталып атабы? Ооба, бул өзүнчө бир блокто эксперттердин презентациялары бар. Ар бир өлкөлөрдө кандай кылып чечилип атат. Бул деген каражатка ар кандай эмелери бар. Мисалы үчүн Латвияда ошол эле таштандыны кантип чогултуп келет. Ал таштандыны сортировка кылгандан кийин ал бир жерден саркофаг кылып, өзүнүн механизмдери бар. Ал таштандыдан газ алышат. Газды алып кайра сатышат. Ошол эле учурда таштандыларды бөлүп, анын ичинен сырьёлор чыгат. Тарифтерин кантип койгон, кантип чогултат, кандай проблемалар бар, ошолор боюнча бөлүшөт. Анын таштанды боюнча заводдагы бул өзүн өзү акташ үчүн буга өзүнчө бир калктын саны болуш керек экен да. Мисалы 300 000 калк болсо, анда өзүн актайт экен. Анткени бул баягы таштандыдан кайра сырьё чыгарыш керек, айлыгын төлөш керек, завод иштеш керек да. Газ алабы же кандай кылат. Ошондой өзүнүн ар кандай заводдор бар. Азыр Бишкек шаары уже куруп атат го, чоң эмени ар кандай да таштандыны. Анан таштандыны бөлүштүргөн менен кайра баарын чогултуп бир жерге төгүп салсаң, бөлүштүргөндүн кажети жок. Ал бөлүшкөндө бөлүштүрүп таштандыны кайра ошол бойдон кетиш керек да. Мисалы Турцияда биз мэрлерди алып барганыбызда бизге көрсөтүп берди да. Бизде ошентип бөлүштүрүп койгонбуз дейт урналардычы. Элдер бөлүштүргөндөн кийин бирок жана ал жерде дагы мусордун керектүүлөрүн урдагандар пайда болду дейт. Анан баягы биздин заводдор бизге арыздана баштады дейт. Биз кантип өзүбүздү актайбыз, биз жетпей калып атат ал сырьёлор деп атат. Анан булар аны чечүү жолун машиналарды жасашыптыр дагы, машина келет экен бир үйдүн алдына. Анан ошол жерде турат экен, элдер алып чыгып туруп, бөлүштүрүп туруп таштандыны бергенде ага карточкасын акча которуп берет экен. Ал сатып ала турган бул. А ошондо тиги таштандылар уурдамай токтоду дейт да. Анан заводдорго да пайда келе баштады. Заводко пайда келбесе ал да чогултпайт. Жөн эле апарып бир жерге төгүп койгон бул проблеманы чечпейт. Ал кайра көбөйтөт. Мисалы Кореяда көрдүм, ал жерде ар бир палатканын ичине аябай көп эмеге бөлүп коюптур, ар бирин бөлүштүрүп салат экенсиң. Тамак ашын өзүнчө ошону эме кылган үчүн төлөйт экенсиң. Башка жерге төгө албайсың. Төксөң өтө чоң штраф.
Ушундай эле метод Германияда да колдонулат болуш Ал керек. жерде ар бир мамлекетте өзүнүн менталитетине жараша, аң сезимине жараша, билимине жараша, географиялык башка шарттарына жараша ар кандай да. Түрлөрү көп. Мисалы жарыктандыруу ар жерде ар кандай. Бирөө электр энергия, бирөө күндүн энергиясы, бирөө такыр башкача эме кылат. Ушундай да. Таштандын ушул методун бизге киргизгенге болобу? Эми аны мэрлер чечиш керек. Мэрлер өздөрү карап, кайсыны иштеп кетет, кайсы иштебейт, анализ жасаш керек. Андан да ошол шаарлардын өзүнүн генпландары кандай, планировкасы кандай, анын таштандынын алып баргандан кийин рекультивацияны жасай алабы? Ар бир жерде полигон ачыш өзүнчө проблема. То есть бул жерде өтө көп да маселелер көп. Анан бул урбандын экинчи жагы бар. Бул жерде биз азыр мына Россия шаарларынын ассоциациясы келип презентация жасап атат. Аларда 100 шаардын бирикмеси ассоциациясы иштейт. Кантип жардам берет, кантип окутат. Буларда жакшы бир практикасы бар экен. Мына азыр биз менен бөлүшүп атат. Школа мэров деген бар, школа губернаторов деген бар. Кадрларды даярдашат. Бир жылда сөзсүз мамлекет тарабынан каржыланат дагы 10 күндөн, ар бир ай сайын 10 күндөн барып окуп келет. Анткени жаңы кадрлар кайсы сферада экенин аны үйрөтүш керек. Канча мыйзам бар. Мисалы бизде анализ жасадык. Кыргызстанда азыр айыл өкмөт мэриялар 183 мыйзамды билиш керек. Ошол жерде укуктары жазылган. 247 мыйзам алдындагы актыларды билиш керек. Элестетиңиз, бул канчалык чоң. Мына аны окутуш керек да. Мына ошондой практиканы киргизиш керек. Карап, мына жакшы нерселерди алыш керек да. Көрдүңүзбү, ар кандай жолдору бар. Мисалы түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттердин ассоциациясына бүгүн өзүнүн презентациясын көрсөтөт. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн ассоциациялары менен иштешет. Биз дагы киребиз ал жака. Алар дагы ушу тажрыйба алмашууну көп жүргүзүшөт. Турциянын шаарларын көрсөтүшөт. Башка мамлекеттердин немесин неме отурушат. Казакстандын ассоциациясы, муниципалитеттердин ассоциациясы келди. Булар жаңы түптөлүп баштады. Өзбекстандыкы кече биз барып келдик. Алар махаллалардын ассоциациясын түздү. Бар эң негизги эл менен эң биринчи иштеген бийлик органдары да булар. Ар жерде ар кандай. Ассоциациялар күчтүү болсо, мэриялардагы муниципалитеттер, айыл өкмөттөр да күчтүү болот. Анткени консультациялык, практикалык ушундай жардамдар өтө көп берилет да. Мына азыр биздин Кыргызстан боюнча 33 шаардан 33 мэр катышып атат дедиңиз. Ушулардын ичинен кайсы мэр өзүнүн ишинин жыйынтыгын көргөзүп атат? Кайсыга кандай баа берилип атат? Мэриялар ар кандай бизде. Аларга бааны өздөрүнүн кеңештери берет, анан эл берет. Биз болгону ассоциация жардам беребиз, өкмөт жардам берет. Түптөлүшүнө аларга укуктук жактан жардам, практикалык жардам. Мына азыр Шамалдуу Сай, Кара-Балта, Кант шаарларына ассоциациядан эксперттер барып, документтерин баарын иретке келтирип жазап жардам берип атат. Муниципалдык ишканалардын документтери кандай болуш керек, ичиндеги кызматкерлер, штаттык түзүмдөрү, окутуулар ушундай эмелер жүрөт да. Бул жардам өтө керек да. Анткени эксперттердин тажрыйбасы чоң. Ошондой эмелерди берип атабыз. Ал эми кантип өнүгүп атат, буну эл баалайт. Анан кеңеш баалайт буларды. Анткени мыйзам боюнча бир жылда 2 жолу кеңештин алдында отчет беришет булар. Ошондой эле жасаган иштери боюнча элдин алдында бүт результатын көрсөтүш керек. Ар бир жерде ар кандай. Эми баягы өнүгүүнү алдыга кеткен азыр Жалал Абад, Каракол шаарлар инфраструктуралык жактан, кызмат көрсөтүү жагынан өкмөттүн жардамы менен өтө алдыга озунуп чыгышты. Бул азыр өзүңүздөр барсаңыздар деле байкайсыздар. Бирок ар бир шаардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Эми ушул урбан форумдун келечегин кандай көрөсүз? Эми bunday иш-чараларды көп өткөрүш керек. Bunday иш-чараларды мэрлерди көбүрөөк тартып, bunday иш-чараларды мэрлер эмес, айыл өкмөттөр менен өзүнчө дагы иш-чараларды өткөрүш керек. Эл аралык уюмдардын практикаларын алыш керек. Көбүрөөк мүмкүнчүлүгүбүз болсо сырткаттарга алып чыгып көрсөтүп, жакшы эмелерин элдерге кандай кызматты көрсөтүп атат, көрүп келгенде абдан чоң мындай эмеге тажрыйбага ээ болушат да. Мен уккандан барып көрүп келген өтө чоң. Мисалы биз былтыр Түмен шаарына барганыбызда, Нарын шаарынын спикери экөөбүз барганбыз. Остановкасына барып, аялдамасына барып күтүп турдук, жазып коюптур. Электронно саат 15:25-те же 53-тө автобус ушул келет деп. Чындап эле келет бекен деп саатты карап турсак, чындап эле келди да. Көрүңүздөрбү? Уже эмеде турат, могул маршрут саат мынчада келет деп өзгөрүлүп турат экен эмелери.
так турат, ошо так жүрүп атат да. Алга түштүк, канчадан төлөнөт экен деп. Мисалы мен таң калдым, ошондо эле биздин эмеге айландырганда 40 сом болчу. Бул былтыр. Мурдагы жыл биз барганыбызда Тюмень шаарында. Көрүңүздөрбү, бизде азыр кичине акча, мына президентибиз да айтат, мүмкүнчүлүк берип атат, мына барып тулпар деген эмени ал, азыраак эле турат. Көбү ага дагы акырындап тарбияланат, бирок элди дагы ошентип отуруп тарбиялаш керек. Штрафтар боюнча мына Өзбекстанда кече болдук. Бир шаардан бир шаарга барганча аябай көп жолдо камералар турат. Өтө көп. Андан сырткары жана машиналар жүрөткөн камера менен. Бизде өтө көп жол коопсуздугунан адамдар каза болуп атпайбы. Шаардын ичинде канча көп авариялар болуп атат. Ал да ошол шаардын ичиндеги жолдордун функционалдуу болушун караш керек. Кээ шаарларда мен көп байкагам, камералар өтө күчтүү, анан баягы жолдордун бири-бири менен кесилиштери абдан жакшы коюлган да. Көп күтүп турбайсың. Мисалы, Нью-Йорк шаарында пробка биздикиндей Бишкектей болбойт. Ата Нью-Йорк шаары өтө жыш айланышкан. Көчөлөрдүн аттары 1, 2, 3, 4, 5 деп эле кете берет. Анан бирөө ылдый, бирөө өйдө. Мындай эле бир тараптуу да. Ошол себептен балар ойлонушканда кантип бул пробка болбос. Пробка болбойт экен. Мен пробка дегенде анда кичине жылып кете берет экенсиң, ушундай экен, анан жок болуп кетет. Анткени баягы көчөлөр эмелер автоунаа токтогон жерлер өтө кымбат. Эмеси парковкалары. Кичине эле эме кылсаң штрафтар өтө чоң. Анан бир тараптуу болгондуктан сен кирип эле чыгып кете бересиң да. Көрүңүздөр, ошондой кылып туруп баягы шаардын ичин пробканы чечип коюшкан. Бизде деле ошондой тажрыйбаларды көрүш керек да, көп эмелерде. Мэриянын кирип аткан сунуштары менен колдойт элем. Балким номерлерине карап, балким парковкаларды күчтөндүрүш керек. Бардык жактан иштеш керек. Бектурган Ибраимович, атайын убактыңызды бөлүп маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге жыйынтыктоочу сөз катары бир 30 секундда убакыт берели. Элге же болбосо ушул биздин көрөрмандарга кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Эми баарыбыз же айылда же шаарда жашайбыз. Айылдарыбыз көп, айылдарыбыз дагы акырындап урбанизацияга баратат. Ал жерлерде дагы азыр биз асфальт жолдорду асфальттай баштадык, тротуарларды кое баштадык, ирригация мисалы арыктарын түзө баштадык. Элдер мына үйүндө канализация кылып, үйүнүн ичинде душ эме көрүңүз, мунун баары өнүгүү урбанизацияга баратат акырындык менен. Өнүккөн өлкөлөрдө уже айылдар жок болуп, бүт шаардын деңгээлинде болуп калган. Акырында биз ошого барышыбыз керекпиз. Көч бара түзөлөт дейт. Анан эң негизги ошо жашоочулары. Сен таштандыны тыштабасаң, шаар таза эле ойдон турат. Шаарды тазалаганда эмес, таштандыны тыштабаганда, өзүңө маданияттуу алып жүргөндө, мисалы көрүнгөн жерге барып эле автобус токтото бергенде болбойт да. Аялдама курду, ошол жерге барып түш, ошол жерден токтотуп эме кылышың керек. Ар ким өзүн тарбиялаш керек. Шаарда кантип алып жүрүүнү түкүрбөш керек. Мисалы бул биздин китепке көбүрөөк жакын болушубуз керек экен да. Китеп көп окуган өлкөлөрдө өзү эле көрүнүп турат. Аң сезим өтө жогору экен. Шаарларда деле мен ойлойм, азыр жаштар эмелер китепке көбүрөөк көңүл буруш керек, ата энелер. Шаарда ар кимибиз өзүбүз абаттап, өзүбүз тазалап, өзүбүз аяр мамиле жасап алсак, эч ким бирөө келип жасап бербейт бизге. Ал өзүбүздөн турат. Мен ошону айтат элем, баарыбызды ошо тазалыкка чакырат элем. Чоң рахмат, кадырман көрүүчүлөр. Биз бүгүн дал ушул урбан форум боюнча кенен талкууладык. Биздин коногубуз Бектурган Орозбаев, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору болду. Биз кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуз.